23 bölüm. Теңир Мусага дагы мындай деп айтты. Теңирдин мына бул майрамдарын ыйык чогулуш деп атоо керек экенин Исраил уулдарына айт. Менин майрамдарым булар. 6 күн иштегиле, ал эми 7-нчи күн ишемби, дем алуу күнү, ыйык жыйын күнү. Ал күнү эч кандай иш кылбагыла. Кайсы жерде жашасаңар да, бул күн Теңирдин ишемби күнү. Белгиленген убагында майрамдала турган Теңирдин ыйык жыйындары булар. 1-нчи айдын 14-нчү күнү кечинде Теңирдин Пасах майрамы. Ошол айдын 15-нчи күнү Теңирдин ачыткысыз нан майрамы. 7 күн ачыткысыз нан жегиле. Бул майрамдын 1-нчи күнү силерде ыйык жыйын болсун. Эч кандай жумуш кылбагыла. 7 күн катары менен Теңирге курмандык чалгыла. 7-нчи күнү дагы ыйык жыйын болсун. Эч кандай жумуш кылбагыла. Теңир Мусага дагы мындай деп айтты. Исраил уулдарына мындай деп жарыяла. Мен силерге берген жерге келип, эгин ора баштаганыңарда эгиниңердин 1-нчи боосун ыйык кызмат кылуучуга алып келгиле. Ыйык кызмат кылуучу боону силер ырайым табууңар үчүн Теңирдин алдына алып барат. Ал аны майрамдын 2-нчи күнү көтөрүп барат. Боону көтөрүп барган күнү Теңирге арнап бүтүндөй өртөлчү курмандыкка кемчилиги жок 1 жылдык козу чалгыла. Аны менен кошо нан курмандыгына зайтун майы кошулган эйпанын 2 бөлүгүнчөлүк буудай унун, анын үстүнө куюла турган гиндин 1 бөлүгүнчөлүк шарапты жыты Теңирге жаккан курмандык катары алып келгиле. Кудайыңарга ушул курмандыктарды алып келмейинче эч кандай жаңыбышкан буудайдын нанын, куурулган буудай жана жаш буудай жебегиле. Бул силердин укум тукумуңарга алар кайсы жерде жашашса да түбөлүккө калган мыйзам болсун. Боону алып келген майрамдын 1-нчи күнүнөн баштап толук 7 жума эсептегиле. 7 жума бүткөндөн кийин жуманын 1-нчи күнүнөн баштап 50 күн эсептеп, ошол күнү Теңирге арнап 1-нчи түшүмдөн нан курмандыгын алып келгиле. Үйүңөрдөн Теңирге 1-нчи түшүм катары нан курмандыгына эйпанын 2 бөлүгүнчөлүк буудай унунан ачыткы кошулуп бышырылган 2 нан алып келгиле. Нан менен кошо эч кемчилиги жок 1 жылдык 7 козу, 1 букачар жана 2 кочкор алып келгиле. Булар Теңирге арналган бүтүндөй өртөлчү курмандык болсун. Нан курмандыгын жана үстүнө коюлуучу шарапты жыты Теңирге жаккан курмандык катары алып келгиле. Ошондой эле күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка 1 текени, тынчтык курмандыгына 1 жаштагы 2 козуну даярдап койгула. Буларды ыйык кызмат кылуучу 1-нчи түшүмдүн наны жана 2 козу менен бирге Теңирдин алдында силкилдетсин. Теңирге арналган ушул ыйык нерселер ыйык кызмат кылуучуга таандык. Ошол күнү элди чакырып ыйык жыйын өткөргүлө. Эч кандай жумуш кылбагыла. Бул силердин укум тукумуңарга алар кайсы жерде жашашса да түбөлүккө калган мыйзам болсун. Эгиниңерди оруп жатканыңарда талааңардын четин орубай калтырып койгула. Жерге түшүп калганын албагыла. Аны кембагалдар менен келгиндерге калтыргыла. Мен силердин Кудай Теңириңермин. Теңир Мусага дагы мындай деп айтты. Исраил уулдарына айт, 7-нчи айдын 1-нчи күнү силер эс ала турган күн, Сурнай майрамы. Ушул күнү ыйык жыйын өткөргүлө. Эч кандай жумуш кылбагыла, Теңирге курмандык чалгыла. Теңир Мусага дагы мындай деп айтты. Ошондой эле ошол 7-нчи айдын 10-нчу күнү күнөөдөн арылуу күнү силерде ыйык жыйын болсун. Өзүңөрдү орозо менен тыйып Теңирге курмандык чалгыла. Бул күнү эч кандай жумуш кылбагыла. Анткени бул күн күнөөдөн арылуу күнү. Бул күнү ыйык кызмат кылуучулар силерди Теңирдин алдында күнөөңөрдөн тазалашат. Бул күнү өзүн орозо менен тыйбаган адам өз элинин арасынан жок кылынат. Ким бул күнү жумуш кылса, мен ал адамды өз элинин арасынан жок кылам. Эч кандай жумуш кылбагыла. Бул силердин укум тукумуңарга алар кайсы жерде жашашса да түбөлүккө калган мыйзам болсун. Бул күн силер эс алчу ишемби күн. Ушул күнү орозо менен өзүңөрдү тыйгыла. Айдын 9-нчу күнүнүн кечинен баштап эртеси күндүн кечине чейин ишемби күндү майрамдагыла. Теңир Мусага дагы мындай деп айтты. Исраил уулдарына мындай де. Ошол эле 7-нчи айдын 15-нчи күнү алачыктар майрамы. Бул майрам 7 күнгө созулат. Ал майрамдын 1-нчи күнү ыйык жыйын өткөргүлө. Эч кандай жумуш кылбагыла. 7 күн бою Теңирге курмандык чалгыла. 8-нчи күнү ыйык жыйын өткөргүлө. Теңирге курмандык чалгыла. Бул майрамдын акыркы күнү эч кандай жумуш кылбагыла. Мына ушулар Теңирдин майрамдары. Бул күндөрү ыйык жыйындар өткөрүлсүн. Бул күндөрү Теңирге арнап бүтүндөй өртөлчү курмандыкты, нан курмандыктарын, союлуучу курмандыктарды, куюлуучу курмандыктарын өздөрүнүн белгиленген убагында чалгыла. Бул курмандыктар силердин Теңирге арнап Теңирдин ишемби күндөрүндө алып келген курмандыктарыңардан, тартууларыңардан, убада боюнча же өзүңөр каалап алып келген курмандыктарыңардан башка болсун.
Ал эми 7-айдын 15-күнү түшүңөрдү жыйнап жатканыңарда Теңирдин майрамын 7 күн майрамдагыла. Майрамдын 1 жана 8-күнү эс алуу күнү. Майрамдын 1 күнү кооз дарактардын бутактарын, курма дарагынын бутактарын, жазы жалбырактуу жыгачтын бутактарын жана дарыя жээгиндеги кызыл тал бутактарын алып, Кудай Теңириңердин алдында 7 күн көңүл ачкыла. Теңирдин бул майрамын 1 жылда 7 күн майрамдагыла. Бул силердин укум тукумуңарга түбөлүккө калган мыйзам. Аны 7-айда майрамдагыла. Алачыктарда 7 күн жашагыла. Исраилдин ар бир жергиликтүү тургуну алачыкта жашасын. Мен Исраил уулдарын Мисирден алып чыкканда, аларды алачыктарда жашатканымды силердин урпактарыңар биле жүрүшсүн. Мен силердин Кудай Теңириңермин. Муса мына ушул Теңирдин майрамдары жөнүндө Исраил уулдарына жарыя кылды. 30-забур. Ырчылар тобунун башчысына Дөөттүн забуру. Теңир сага ишенем. Эч качан уятка калбайм. Чындыгың менен куткар мени. Мага кулак сал. Мени куткарууга шашыл. Мага таштай бекем чеп бол. Мени сакташ үчүн мага баш пааналай турган үй бол. Анткени сен менин аска зоомсуң, чебимсиң. Өз ысымың үчүн мени жетеле, мени башкар. Мага жашыруун жайып коюшкан тордон мени чыгар. Анткени сен менин күчүмсүң. Рухумду өз колуңа тапшырам, Теңир. Чындыктын Кудайы, сен мени куткардың. Эч нерсеге жарабаган жалган кудайларга табынгандарды жек көрөм. Бирок Теңирден үмүттөнөм. Сенин ырайымга кубанам да, шаттанам. Анткени менин башыма түшкөн мүшкүлдү көрдүң. Жанымдын кыйналганын билдиң. Мени душман колуна салып берген жоксуң. Бутумду кең жерге койдуң. Мага ырайым кыл, Теңир. Анткени мен кыйналып турам. Кайгыдан көздөрүм да, жаным да, ичим да соолуду. Өмүрүм кайгы менен өтүп бара жатат. Онтоп жүрүп жылдарым өттү. Күнөөлөрүмдүн айынан алсырап калдым. Сөөктөрүм кургады. Бүт душмандарымдын алдында шылдың болдум. Атүгүл кошуналарыма да маскара болдум. Тааныштарымдын көздөрүнө эң коркунучтуу көрүнүп калдым. Көчөдөн көргөндөр менден качышат. Мени бак өлүп калган кишидей жүрөктөрдө унутулдум. Талкаланган карападай болуп калдым. Анткени мен көп элден жаман сөз угуп жүрөм. Туш-туштан коркунуч каптады. Алар мага каршы сүйлөшүп, жанымды алыш үчүн жамандык ойлоп жатышат. Ал эми мен болсо, Теңир, сага гана ишенем. Жана менин Кудайым сенсиң дейм. Менин күндөрүм сенин колуңда. Мени душмандарымдын колунан, куугунтукка алгандардан куткар. Өз колуңа өзүңдүн жарык жүзүңдү көрсөт. Мени өз ырайымың менен куткар. Теңир, сага кайрылганым үчүн уятка калбайм. Ал эми ыймансыздар болсо маскара болушат. Алардын үнү тозокто басылсын. Адил адамдарга текебердик менен, жек көрүү менен жалаа жаап, жалган сүйлөгөндөр тилден калышсын. Сенде өзүңдөн корккондор үчүн сактап койгон, адам баласынын алдында өзүңө ишенгендер үчүн даярдап койгон жакшы нерселер ушунчалык көп. Сен аларды адамдардын козголоңунан өз жүзүңдүн жабуусунун астында далдаалап турасың. Аларды ачуу тилдерден өз далдааңа жашырып турасың. Чептери бекем шаарда мага өзүнүн кереметтүү ырайымын көрсөткөн Теңирге даңк. Коркконумда сенин көз жаздымыңда калдым деп ойлодум эле. Бирок мен сага кайрылганда сен менин сыйынуумду уктуң. Теңирдин адил адамдары аны сүйгүлө. Ишенимдүүлөрдү Теңир сактайт. Менсингендердин жазасын ашыгы менен берет. Теңирден үмүттөнгөндөрдүн баары кайраттуу болгула. Жүрөгүңөр бекем болсун. 7-бөлүм. Жакшы ат кымбат баалуу жыпар жыттуу майдан артык. Өлгөн күн туулган күндөн артык. Той болуп жаткан үйгө баргыча өлгөн кишини жоктоп ыйлап жаткан үйгө барган жакшы. Анткени ар бир адам өлөт. Тирүү адам муну жүрөгүнө салып койсун. Күлкүгө караганда кайгы жакшы. Анткени адам кайгырганда жүрөгү жакшы болуп калат. Акылдуу адамдардын жүрөгү ыйлагандардын үйүндө, ал эми акылсыз адамдардын жүрөгү көңүл ачкандардын үйүндө. Акылсыздардын ырларын уккандан көрө акылмандын ашкерелегенин уккан жакшы. Анткени акылсыздардын күлкүсү казандын астындагы тикинектин чартылдагандай, бул да курулай убаракетчилик. Акылдуу адам башка бирөөлөрдү кысымга алып акылсыз болот. Белек жүрөктү бузат. Иштин аягы иштин башталышынан жакшы. Чыдамкай адам менсинген адамдан артык. Ачууланганга шашпа, анткени ачуу акылсыздардын жүрөгүндө уялайт. Эмне үчүн азыркы күндөргө караганда өткөн күндөр жакшы эле дебе? Анткени сен муну акылдуу болгонуңдан сурап жаткан жоксуң. Акылмандуулук мурас сыяктуу эле жакшы. Айрыкча күндү көрүп тургандарга жакшы. Анткени анын далдаасында болуу күмүштүн далдаасында болууга барабар. Бирок билимдин артыкчылыгы бул. Акылмандыкка ээ болгон адамга өмүр берет. Кудайдын кылган ишине көз чаптыр. Ал кыйшык кылып койгон нерсени ким түздөй алат? Бакыбаат күндөрү кубан. Ал эми бактысыздык болуп турган күндөрү ойлон.
Адам баласы өзүнүн келечеги жөнүндө билбесин деп, аны да муну да ал өзү кылган. Мен өзүмдүн түйшүктүү өмүрүмдө баарын адил адамдын адил жашап жүрүп өлгөнүн, мыйзамсыз адам мыйзамсыздык кылып көп жашаганын көрдүм. Өзүңдү өтө адил адам кылып көрсөтпө, акылдуусуңба? Өзүңдү өзүң ойрон кылып эмне кыласың? Күнөөгө берилбе, акылсыз болбо. Мезгилсиз өлгөндүн сага эмне кереги бар? Эгерде сен бирин сактап, экинчисинен да колуңду албасаң, анда жакшы. Анткени Кудайдан корккон адам экөөнөн тең качып кутулат. Акылмандык акылдуу адамды шаардагы 10 өкүмдардан күчтүү кылат. Жер үстүндө жакшылык кылып күнөө кылбаган бир да адил адам жок. Кулуңдун сени жамандап жатканын угуп калбашың үчүн айтылган ар кандай сөзгө көңүл бура бербе. Анткени сенин жүрөгүң өзүңдүн да бирөөлөрдү жамандаган учурларыңды жакшы билет. Мен мунун баарын акылмандык менен сынап көрдүм. Мен акылдуу адам болом дедим, бирок акылмандык менден алыс. Болуп өткөн нерсе алыс жана терең, аны ким таанып биле алат? Мен акылды жана акылмандыкты билгенге, изилдегенге, издеп тапканга жана акылсыздын мыйзамсыздыгын жана наадандыкты, акылсыздыкты таанып билгенге көңүл койдум. Ошондой эле мен аялдын өлүмдөн да ачуу экенин түшүндүм. Анткени аял өзү тор, жүрөгү тузак, колу кишен. Кудайдын алдында адил адам андан куткарылат. Ал эми күнөөкөр анын торуна түшөт. Биринин артынан бирин сынап жатып, мен мына ушуну түшүндүм, деди насаатчы. Менин жаным издеп бирок таба албаган дагы эмне бар? Миңдин арасынан бир гана эркек таптым, алардын арасынан бир да аял таппадым. Мен муну гана түшүндүм. Кудай адамды адил кылып жараткан, бирок адамдар ар кандай ойлоп чыгарылган нерселерге берилип кетишкен. 3 бөлүм. Акыркы убакта оор күндөрдүн келерин бил. Анткени адамдар өзүн өзү сүйүүчү, акчаны сүйүүчү, бой көтөргөн, менменсинген, заар тилдүү, ата-энесине баш ийбес, жакшылыкты билбеген, кудайсыз, ташбоор, элдешпес, ушакчы, өзүн өзү кармай албаган, кара мүртөс, жакшы нерсени жек көргөн, чыккынчы, кар өзгөй, көөдөнүн көтөргөн, Кудайга караганда рахатты сүйгөн, такыба болуп көрүнгөн, бирок такыбалыктын күчүнөн баш тарткан адамдар болушат. Ошондойлордон алыс бол. Андай адамдарга үйлөргө уурданып кирип, күнөөнүн сазына баткан, ар түрдүү кумарларга жетеленген, дайыма үйрөнгөнү менен эч качан чындыкты таанып биле албаган, аялдарды азгырган адамдар кирет. Жанес менен Жамбирес Мусага каршы чыгышкандай эле, алар да чындыкка каршы чыгышат. Алар акылы бузулган, ишеними сыноодон өтпөгөн адамдар. Бирок алар алыска узашпайт. Анткени тигилердин акылсыздыгы бардыгына белгилүү болгондой эле, алардын акылсыздыгы да бардыгына белгилүү болот. Сен болсо менин окутуумдан, жашоомдон, максатымдан, ишенимимден, чыдамкайлыгымдан, сүйүүмдөн, көтөрүмдүүлүгүмдөн, Антиохияда, Иконияда жана Листрада башымдан өткөргөн куугунтуктарымдан жана кыйынчылыктарымдан үлгү алдың. Мен кандай гана куугунтуктарды башымдан өткөрбөдүм, бирок алардын бардыгынан мени Теңир куткарды. Дегеле Машаяк Иса жолунда такыба жашагысы келгендердин бардыгы куугунтукка алынат. Кара ниет жана алдамчы адамдар болсо, башкаларды азгырып, өздөрү да азгырылып, мурункудан да көбүрөөк жамандыкка барышат. Сен болсо эмнени үйрөнсөң, сага эмне ишенип тапшырылса, ошону сактагын. Анткени кимден үйрөнгөнүңдү билесиң. Анын үстүнө Машаяк Исага болгон ишеним аркылуу куткарылууга боло тургандыгын түшүндүрүүчү ыйык жазууну сен бала чагыңдан эле билесиң. Ыйык жазуунун бардыгы Кудайдын рухунун жетеги менен жазылган жана үйрөтүү үчүн, ашкерелөө үчүн, оңдоо үчүн, адилеттүү болууга тарбиялоо үчүн пайдалуу. Ал аркылуу Кудайдын адамы жеткилең жана бардык жакшы ишке даяр болот.